Esensиздерби, урматтуу айымдар жана мырзалар, агайындар. Бүгүн абдан жакшы шеринде өтүп жаткан экен. Манасчылар жана манас тагынуучулар баш кошкон бул жыйын өзгөчө маанилүү деп эсептейм. Эң башкысы бул жыйындын салтанатын ого бетер ажарын ачып көрсөткөн бир окуя. Бул улуттук манас академиясынын сакталып калгандыгы жана андан ары өрүшү, андан ары өсө тургандыгын күтүп жатканыбыз менен байланыштуу. Бул жаңылык мен үчүн абдан мыкты мөрөк суусундай эле болду. Эми бир-эки өңүттө өзүмдүн оюмду айта кетким келет. Бул албетте манас айтып жүргөн жомокчуларыбыздын дагы анан манас эпосун башка эпосторго салыштырып изилдеген окумуштуулардын дагы орток милдети. Бул кылымдар бою бизге чейин сакталып келген бабалардын ыйык мурасын, манас эпосун андан ары болочок муундарга өткөрүп берүү боюнча ар бир кесиптин ээсинин өзүнүн милдети бар экендиги жөнүндө сөз болмокчу. Бир жагынан манасчылар өздөрүнүн салттык манас жомогун улантышы абзел. Экинчи жагынан манас тагынуучулар бүткүл дүйнөдөгү эпостор мурасын салыштырып иликтеп, ошолордун кырсыгында манас эпосун буга чейинкиден дагы ар башка татаал өңүттөрдү ачып дагы жакшы самалыктар менен бизди жалаң эле Кыргызстандын илим чөйрөсүн эмес, дүйнөлүк эпос тагынуучу чөйрөнү дагы кызыктырган жаңылыктары менен чыгышы абзел. Бул үчүн манас тагынуучулар көп тилди билиши керек. Көп тилдердеги булактарды өзүнүн түп нускасынан үйрөнүүгө дагы аракет кылышы керек. Буга чейин албетте жалаң гана манас эпосун кыргыз жана орус тилинде иликтеп чектелип келсе, башка эпосторго салыштырып, эми ал деңгээл артта калды деп эсептейбиз. Биздин манас тагынуучулар полиглот болушу керек. Көп тилдерди жакшы билиши абзел деп эсептейм. Ал эми манасчылар жөнүндө айтып келгенде албетте биз буга чейин көптөгөн манасчыларды алардын кадырын биле албай, алардын мурасын толук жаздырганга үлгүрө албай келгенибиз дагы чын. Муну моюнга алышыбыз абзел. Маселен, мен өзүмдүн башыман эле бир өткөн окуяны айта кетейин. Бизде Думкана Кочке уулу деген манасчы атабыз болгон. Аны биз Семетейчи Думкана деп койчубуз. Көрсө, ал манас эпосун да айта билчү экен. Аны айтып жаздырганга ошол кезде киши чыкпай калган. Анын анча-мынча гана мурасы сакталып калды. Ошо Теңир тоодо Эчки башы деген айылда дагы биздин Дөөталы деген бир аталар бар эле. Ал киши менен мен студент кезинде жолугуп, андан санжыра жазып калып, бир аз кичинекей болсо дагы бир аз өзүмө анын айткан санжырасынан бир аз көчүрүп жазып алгам. Бирок баарынан кызыгы, ал өзү да манас айта билген киши экен. Анын атасы Касымбек дагы манасчы катары маалым болуп, анын айткандарын биздин Илимдер Академиясынын өкүлдөрү барып туруп жаздырып кеткендигин кийин гана мына эгемендик доордо ошол кол жазмалар саналипке түшүрүлүп, эркин жарыялана баштагандан кийин гана көрдүм дагы. Кап дедим. Көрсө, бир эл айылда туруп, ошо өзүбүз манасты айта билген кишилерди баалаган эмес экенбиз. Анан дагы бир жолу бир окуяга да күбө болдум. Биз бир катар төкмө аксакалдарды жолуктурдук. Алардын төкмөчүлүк, акынчылык өнөрүнөн тышкары кээде манас айта билген өнөрүн дагы көрдүк да. Мисалы үчүн
эстебес Турсуналиев аксакалыбыз бир жолу Түркияга барганда Манастан үзүндүлөрдү окуп берди. Ошондо кээleri мында үзүндү айтып берген кишиге эми бул төкмөлүгү менен эле жүрбөйбү дегендегидей мамиле кылышты да. Көрсө ошонун өзү туура эмес экен. Эстебес агабызды дагы ушу ажарын көркөм өнөрүн андан ары тереңдетип ачып, ушул багытта дагы биз Манас өнөрүн айта билген киши катары сүйөмөлөп турганыбыз мыкты болмок экен деп кийин ойлонуп калдым. Эми албетте Манас эпосу бул мухит деген менен анын салттык багыттары, салттык нугу бар. Ошону нугун сөзсүз биз сакташыбыз абзел. Маселен, жакында бизде бир жайсаңчылар деген бир жармач топ пайда болгон. Ошо жармач топко каршы чыкканыбызда айрым бир манасчылар бизди түшүнбөй, бизди жаман көргөн учуру да болду. Иш жүзүндө биз нукура манасчылык өнөрүн, нукура манасчылык салтын дал ошондой халтуранын өкүлдөрүнөн коргоп калганга аракет кылдык. Мисалы үчүн биздин Манас эпосубузду айтуучулар, жомокчуларыбыз орто жолдон Шумер доорундагы Гильгамешти же болбосо Индиядагы байыркы эпостордон же Илиада, Одиссея сыяктуу байыркы гректердин эпосторунан киргизе калып, алардын каармандары менен Манасты дос кылып, ушу сыяктуу бир өзүн билемдик кылып келсе, аларды биз жайсаңчылар деп гана атайбыз. Мына биздин салттык кейипкерлер калыптанган салттык бир ыраттуулук бар. Мына ушулардын баардыгын биз урпактарга мындай булактын көзүн таза сактап өткөрүшүбүз керек. Ошон үчүн биз азыркы Манас айткан жомокчуларыбызды дагы ушундай алишендиктерден сак болууга чакыргыбыз келет. Ал эми Манас таануучулар болсо, бул дүйнөдөгү баардык эпосторду салыштырып изилдешет. Андан тышкары мына Улуттук Манас академиясы эмне үчүн бул Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынан айырмалуу болуп сакталышы керек деп, муну сакташ үчүн оюбузду кошконубуздун бир өңүтүн айта кетелик. Бул биздин Гёте институту, Конфуций институту сыяктуу дүйнөгө Манас эпосу аркылуу кыргыздын мурасын тааныткан айырмалуу бир академия болуп саналат. Ошол эле учурда бул академия жалаң гана өзүбүздү таанытпастан дүйнөдөгү Манас таануучуларды дагы өзүбүзгө ынтымак ырашкерликке чакырып, алардын салымдарын дагы биз даңазалашыбыз абзел. Учурунда мен Артур Хатто менен жолуккан элем Улуу Британияда. Кийин Германиядагы Карл Райхл деген аксакал менен жолуктум. Айрым жапондук, кытайлык Манас таануучулар менен да жолуктум. Мисалы үчүн Мухаммед Хужен Хуа деген аксакалыбыз азыр дагы бежинде саламаттыгы жакшы. Лилин деген биздин мына тарыхта бир айтылган бир жазма булактардагы уламыштар менен Алмамбетти салыштырып изилдеген дагы бир катары башка окумуштуулар да бар. Түркиянын өзүндө бизде ушул учурда 50 чакты Манас таануучу илимпоз бар. Мына ушулардын баардыгы биздин Манас эпосубузду жана кыргыз маданиятын даңазалап жаткан ыктыярдуу данакер элчилерибиз. Мына ошол чет өлкөлүк адистерди дагы биз Улуттук Манас академиясы аркылуу даңазалашыбыз керек. Улуттук Манас академиясы алар үчүн атайын сыйлыктар уюштурушу зарыл деп эсептейм. Бул сыйлык сөзсүз эле акчалай эмес. Бул сыйлык анын аты эле сыймык боло тургандай, ушундай калыс берилсе, көрүнгөн кишиге ал сыйлыкты кармата берместен, мисалы үчүн кайсы бир саясат үчүн эле бир тартыксыз кишилерге бериле берген сыйлыктар бар. Андай эмес, бул жалаң гана
Манас тағынуға, Манас эпосын даңазалауға салымын қошқан ушундай чыгаан аалымдарга жана көркөмөнөр өкүлдөрүнө Манас эпосун театрга, опера, балет жана башка өнөрлөргө таркаткан көркөм тасма же башка даректүү тасмаларды даярдаган ушундай өнөрпоз инсандарга бериле турган сыйлык болушу керек. Ушулардын баардыгын уюштурган Манас улуттук академиясынын бир өзүнчө көркөм дагы илимий дагы кеңештери болушу абзел деп эсептейм. Ага калыс окумуштуулар, калыс өнөрпоздор кириши керек деп санайм. Алдыда албетте иштер абдан көп. Бүгүнкү илимий жана маданий шеринде ийгиликтүү улансын деп сиздерге тилектештигимди билдирем. Буюрса болочокто Манас улуттук академиясына сырттан туруп ушундай тилектештигин гана билдирбестен салымын да кошууга аракет кылган жарандардын бири катары мен өзүмдү дагы көргүм келет. Сиздерге ийгилик каалайм. Алкыш.